Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги чыгармачыл адамдарга кезектеги семинарын 7-асман чыгармачыл студиясы менен биргеликте өткөрдү. Анда сүрөтчүлөр, дизайнерлер жана композиторлор үчүн искусство креативдүүлүктү өнүктүрүүнүн негизи аталышындагы теманын алкагында өткөрүлдү. Иш чараны Кыргыз Патенттин директору Рахат Керимбаева ачып берип, креативдик чөйрө инновациялык өнүгүүнүн драйвери экенин белгиледи. Мунун алкагында чыгармачыл инсандар өзгөчө идеялар менен ачылыштарды жасап, экономиканын өсүшүнө зор салым кошоорун айтып, мындай учурда дүйнөлүк рынокто искусство адамдары артта калбаш үчүн креативдүү долбоорлорду колдоп жаткандарын билдирди. Семинардын максаты биз азыр дүйнө айтып жүрөбүз го, тездик менен көз ирмемдерде өзгөрүп, өнүгүп жатат. Ошол эле ошо дүйнөлүк рынокто биздин ушу деги эле искусство жаатындагы жаратмандарыбыз артта калбаш үчүн бүгүнкү дүйнөдөгү буркан шаркан базарларга аралашуу максатында ушундай биз креативдүү иш-чараларды көбүрөөк колдошубуз керек болуп жатат да. Бүгүн дагы бул тууралуу көп сөз болот деп ойлойм. Ошол эле кол өнөрчүлөргө, ошол эле искусство сүйүүчүлөрүнө, чыгармачыл, жаратман инсандарга биз дүйнө экенин да. Семинардын жүрүшүндө креативдик ишмердик, автордук укук, товардык белгилер жана башка маселелер тууралуу маалыматтар берилди. Катышуучулар менен чыгармачыл чөйрөнүн өнүгүшү боюнча талкуу уюштурулду. Семинарга катышып жаткан Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Таалай Усубалиев таланттуу сүрөтчүлөр абдан көп экенин, мындай иш-чаралар мамлекеттик деңгээлде да көп уюштурулуп турса деген ниетин билдирди. Бизде көп талант бар. Ошону биз билиш керек. Ушундайга чогултуп, көргөзүп, чоң мамлекеттик деңгээлге алып чыгыш керек да. Ал үчүн жана мен өйдө белгилеп кеткендей, мамлекет ушундай бир тыкыз анткени булар даярдап чыгарып атат. Мисалы бюджеттен канча акча бөлүнүп атат. Ошол эле Академия художеств бизгечи, институтка. Ошол экинин баарын жумушташ бериш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, ушундайлар көбүрөөк болуп, маданиятка көбүрөөк көңүл бурсак, мамлекет, кайсы бир мамлекет болбосун, маданиятсы өнүгө албайт. Ошондуктан мен ойлойм, ошол экиндейди көбүрөөк жанагы чыгарма жарата аткандарга көңүл буруп, алардын авторский немесин сактап, чоң жогорку көргөзмөлөргө алып чыгыш керек. Буга катар бир нече жылдан бери өлкөнүн аймагынан сырткары жерлерде да маданий иш-чараларды өткөрүп келген 7-студия чыгармачыл инсандардын да укуктарын коргоого алууну көздөшүп, жана өткөргөн иш-чаралардын баардыгын салттуу маданиятка, салттуу билимдин негизинде өткөрүшөт. Мунун алкагында Кыргыз Патент менен 1 жылдан бери тыгыз иштешүүнү баштаган. Менин кесиптештерим, чыгармачыл инсандар өздөрүнүн чыгармачылык укугун кантип коргош керектиги тууралуу кене маалымат жок да бизде. Же болбосо автордук укукту кантип алыш керек, ишкерлик кылам десе, ошол ишканасынын же товардык белгини же брендти кантип катташ керек, ал кантип корголот, бирөө жарым колдонсо. Музыканттарда мисалы чыгармасынын гонорарлары жөнүндө да кеп болот бүгүн. Бул биздин Кыргыз Патент менен биздин чыгармачылык кошунубуздун пландалган иштеринин бириси эле да. Жыл жүрүшүндө дагы бир нече иштерибиз болот буюрса. Ал жакта дагы автордук сүрөт көргөзмөлөр болот, чыгармачылык бете чаралар болот да. Өткөрүлгөн иш-чарага сүрөтчүлөр, дизайнерлер, композиторлор жана башка чыгармачыл адамдар, студенттер катышты. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.